Урматтуу президент Садыр Жапаров жана салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов. Мен буга чейин акын жазуучулар союзу коңгуроо кага турган жерде эле биз эл агартууда китеп өндүрүшүндөгү салыкты алып салуу өтүнүчү менен бир аксакалы дагы, көк сакалы дагы, жаштары да кайрылбай келет. Ошондуктан мен жеке өзүмдүн атыман адабияттын мүшкүлүн түйшүгүн тартып жүргөн киши катары расмий бийликке кайрылууну эп көрдүм. Себеби бир жөнөкөй мисалдан айтайын. Мына бул тооктун жумурткасы. Тоок бечара ушул бир жумуртканы тууп коюп, бүтүндөй планетаны тууп койгонсуп, какылдап, какшап, кулак менен тынчын алат. Ошол сыяктуу акын жазуучулар канчалык китеп жаратып, жазып, элге жайылтпасын, какылдап, какшаган менен бирок майнап чыкпай келатат эл агартууда. Эне тилибизде тили жатык, ой жетик, жаш муунду өстүрө албадык. Эне тилибиз кадам сайын кордолуп келатканын көрүп атабыз. Бала бакчаларда баягы эле орусча сүйлөгөн балдар. Биз эне тилибизге расмий бийликтин инвестициясы болот эле, эгер китеп өндүрүшүндөгү салыкты алып салсаңыздар. Мен китепти базар аралап, шаарды аралап, мал базарга чейин жеткирип, мечиттердин алдында арабамды сүйрөп сатып жүргөн киши катары мен бир нерсени түшүндүм. Ата-энелер бар. Балдарына китеп алып бергиси келет, бирок тиягына тарса, буягына жетпеген турмушта жөн эле кайышат. Тиги китепти көзү кыйбай мынтип эмки да алабыз деп коюп ошентип кетип жүргөндөрдү көп байкайм да. Анан китеп өндүрүшүндөгү салыкты алып салса расмий бийлик, бул элдин китепти сатып арзан баада сатып алуусуна кыйла өбөлгө болот эле. Анан буга чейин бир дагы бир жазуучулар союзунун жетекчилиги болсун, же жазуучулар тиги журту болсун, бир коңгуроо кагып, элдин акыл эсине жарык берели деген бир демилгени көтөрбөптүр. Макул, электр жарыгы кээде кризис болуп караңгыда калат экенбиз. Бирок электр жарыгынын караңгылыгы коркунуч эмес. Бизге эң коркунучтуу аң сезимге жарык жетпей атканы. Ошол аң сезимге жарык берер эне тилибиздеги жарык көргөн китептерди кыргыз коомуна биз кенен жайылтууга керекпиз. Расмий бийликке мына бул биз билбеген Борбор Азия кен байлык уюгу деген Павел Назаровдун китебиндагы сунуштар элем. Айылдык китепканаларга чейин жетсе, республика боюнча муну чоң тиражда жайылтууга расмий бийликти да чакыра элем, тилектештикке, кызматташтыкка. Анткени биз өзүбүздүн көмүскө да катылып келген тарыхты окубай келебиз. Ошондой эле биз бөбөктөр үчүн мен комикс жанрында жазгамын. Себеби балдарга көп учурда советтик установкалар менен адеп акылакты үйрөткөн, анан каармандарды өзүбүз тандап берген бир өнөкөт кал элек да. Мен муну балдардын тили менен жаздым. Балдардын өздөрүн редактор кылдым. Ошол комиксти балдарды жайылтууга чоң тираж менен агартууга болгон аракетим. Анан мен сиздерге алдын ала ыраазычылык айтам. Эгер кыргыз китеп өндүрүшүндөгү салык жеңилдиктери каралса, бул биздин улуттук адабиятыбызды, тилибизди камкорлукка алган болор элек. Биз адабиятка инвестиция кылуунун жолу, эң жөнөкөй жолу ушул. Бийликтин бир гана аракети, бир гана колду коюп койгону президенттин же салык кызматынын төрагасынын. Бул тарыхый чечим болот. Ошондуктан сиздерге барыңыздарга алдын ала алкыш айтам. Өлкөбүздө тынчтык болсун, элибиздин билими артсын, тарыхты өзүбүздү тааныйлы.